Демек ептеп септеп Бакиевтерді бұл жерге алып келіп, ақ екен, таза екен, болды дегендей, ұншықпағыла, барым билімдікке келелік деген ғана сөзді дегендігі біз түшініп қалып атабыз да. Анан башқа айтқанға негіз болбай атады. Президент болған адамдың деңгейі мен ұшында көрдім да, алқанты ошентіп айтады. Егерде елді бұл азырқы қадам елді екі ажыратқан кетіп отпай. Сөйдегенде жаңағы өлгендер, атылғандардың туғандары бар, ата-енелері бар. Жақындары бар. Турабы? Алар не дейді жөнөкө алып келіп атса? Анан елді тоногонду, мамлекетке зыян келтіргенді билген адамдары бар. Алар унчуп отура албайт да. Мына кайта эки бөлүп атпайбы? Бириктирген ордуна. Атамбаевдин кадамын, ошол өзүнүн айткан кадамы бул абдан туура, абдан жакшы кылды. Себеп дегенде кылмышкер адам менен, кылмышкер жана 30 жылга кесилген менен бирге отуруп чай ичиш бул кичине туура эмес болуп калат. Ал экс-президент болгон, именно ошол Атамбаев жана биз чогулуп каршы чыгып анда мен түрмөдө элем Бакиевди кууган ушулар да. Анан бул моралдык жактан алганда ал кичине туура эмес болуп калат да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Агай, алгачкы эле суроом ушул кече жакында эле президент Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктиргени тууралуу маалымат жарыяланды. Анан негизи ушул Бакиев баштаган президенттерди бириктиргени, бир столго отурганы туура эле болдубу? Кымбат, мен ушуга жооп берүүдөн мурун биздин элге, коомго түшүнүктүү болуш үчүн бир-эки жагдайды айтып берейин да. Себеп дегенде менин айткандарым бирөөнө жагат, экинчисине жакпайт, кээ бири түшүнбөйт, кээ бири мындай кайрымдуулук болбой элекпи, мээримдүү болбой элекпи, эми болду го деген сөздөрдү айтышып берет да, түшүнбөй. Кыргызстан биздин баш мыйзамдын негизинде укуктук мамлекет деп биз ошого багыт алганбыз, ошол менен жашайбыз деп. Бул конституцияда бекитилип, референдумда кабыл алып, мына Садыр мырза өздөрү ура деп тартып чыгарган, ошо акыркы конституцияда жазылган укуктук мамлекет. Укуктук мамлекетте бул эмнени билдирет? Бул мыйзамдын үстөмдүгүн. Мыйзам биринчи орунда турат, баары ошо мыйзам менен жашаш керек. Жаманбы, жакшыбы бардыгы. Бұл бірінші жағдай. Екінші, президент кім? Президент мамлекеттің башчысы, ең жогорку кызмат адам. Ал ошо кызматына келгенде ушул конституцияга, укуктук мамлекеттин конституциясына мен укуктук мамлекетти улантып курам же ушу менен жашаймын, ушунун мыйзамдарын кынтыксыз аткарам деп элдин алдында, баарыбыздын алдында ант берген. Бул мамлекеттин жогорку кызмат адамы, президент, укуктук мамлекеттин мыйзамын үстөмдүгү болот деген сөз. Туурабы? Эми Курманбек Бакиев ким? Мен ошого жооп берейин. Ал дагы ушинтип ант берип, антын бузуп, Кыргызстанды тоноп, баласы, инилери менен, анысы аз келгенсип 87 жарандарыбызды мына жерде аттырып, канга боеп, колунан тартып канга боелгон болуп, анан кийин дагы жанакы ош окуяларында чыгарганда комиссиянын документи менен эң чоң күнөөлүү, биринчи күнөөлүү ошолор жазылган. Мына Садыр мырза Камчыйын экөө биригип, ошондо депутат болчу, добуш беришкен ошо жанакы парламенттик комиссиянын документтерине. Колдоруп турат. Да, ошолар күнөөлүү деп. Ошо окуясында, Да, ошолар деп. Эми ал жерде көп күнөөлүү. Анан өзбек сепаратисттери бар, үчүнчү күчтөр деп бөлүнгөн да, бирок биринчи жазылган ушулар. Ушулар жанагы тарапташтары деп. То есть мына ошентип Кыргызстанды канга боеп, анан кийин 30 жылга соттолгон кылмышкер. Айырмасы. Кыргызстанды тоношот, бийлигин пайдаланып, эрин арасы чыккандан кийин атат, өлтүрөт,
кийин дагы жок, ошо ойдон кетип калбай, кийин дагы жанагы балдары кипиш жасап өздөрү мана айтып берсе тарыхы көп да. Жасап туруп, жана Кыргызстанды чындыгында канга бояп туруп кеткен кылмышкер адам. Аны ошо ант берген адам, мына конституциялык мыйзамды аткарам, мен ушу менен жашайм деген эң жогорку адам, ошону кынтыксыз аткарып, кылмышкерди өзүнүн жанагы башкы прокуроруна болобу, ички иштер министрине болобу, же болбосо ГКНге болуп тапшырманы берип, алдырып келип камаш керек болчу. Эми ошондой экөөнүн отурушу бул мыйзамдык талаада, мына өздөрү мүмкүн угуп алып, мага капа болушар. Бирок биз мыйзамдык талаада чындыкты айтышыбыз керек да, капа болобу, болбойбу, келечекте ошондой туура эмес жолго барбасын деп. Өздөрүнө биз айтып, мындай акыл айткандай. Отурган бул мүмкүн эмес. Себеп дегенде, мындай жөнөкөй эле карасак, ал тоноп кылмышын, анан адамды өлтүрүп кетти. Андай болсо мына жердеки түрмөдө жаткан өлтүргөндөрдүн бардыгын чогултуп, давай биримдикке келейлик, экинчи өлтүрбөгүлө деп чай бергенде болуп атпайбы? Буларга ант берген эмес, булар кызмат адам болгон эмес, кээ бир өлтүргөндөр да, мен аларды жактабайын, бирок мисал келтирип атам да. Анан кийин аларга Бакиевке караганда кайтып, булар мындай салмактап келгенде булардыкы ылдый түшүп калып атпайбы? Салмагы адам өлтүргөн болсо дагы, туурабы? Булар бирөөнү өлтүрдү, экөөнү, үчөөнү өлтүрдү мына акыркысында. Бирок алар 87 ага чейин жанагы басып алайын деп атканда канчалагын кетти. Кыргызстандын экономикасына, абалына канчалык залалын тийгизди. Имижди кетирди. Экономикасы түштү ошонун артынан. Анан ушундай келген адам жолукканы бул мыйзамдык талаада таптакыр туура эмес. Себеп дегенде Кыргызстандын имижи деген бар. Кыргызстан эл аралык деңгээлде бул мыйзамды сыйлаган өлкөбү, адамдын укугун урматтаган өлкөбү, эми ар кандай параметрлер бар, ал жөнүндө башка сөз. Алардан кийин баа берет, анан айтат, бул кыргыздар бул не деген кеп? Ушундай кылмышкерди менен эметип, анан биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, же болбосо мындай табыштырып, жанагы ички эмелерди болбосун дегендей болуп атпайбы? Ошондой болуш үчүн бизде эмне Бакиев кичи мекениндеги өзүнүн кишилерин чыгартырып, партизандык согуш жарыялап, согуш атышып атабы биз менен, же болбосо Атамбаев менен, Атамбаевдин жактоочусу менен, же болбосо Бакиев Акаевдин жактоочусу менен, андай жок да. Бизде тынчтык абал. Алар мыйзам чегинде камалышкан, чечимдер чыккан, качкында жүрөт. Алардын эң биринчи жанагы милдети президенттикке ошолорду алып келип, кол учурашканга да мүмкүн эмес. Анан эгерде келгенден кийин 10 жыл отурсунбу, 2 жыл отурсунбу, жана ырайым сурап, кат жазып, берсе ошондо ырайым кылса, анда ошондой айтсак болот. Мына президент айкөл экен. Мына эми ырайым кылыптыр, 2 жыл отурду, мейли деп эми кыргызда жанагы кечиримдүү калк да, туурабы? Баары унутат болчу. Жанакылардын ата-энелери да унутат болчу, жок дегенде эми 2 жыл отурбай, жок 10 жыл, 5 жыл, ал башка сөз. Ошондо иште туура болмок да. Бул кадам менин оюмча мыйзамдын талаасынан чыгып кеткен кадам болуп калды. Мен эми ушуну жана тегерегинде доктор наук, профессор, окумуштуулар, ушу конституцияны жазган адамдар бар да, кеңешчи болуп жүрбөйбү, жанагы ким эле? Бөрүбашев. Мени менен жанагы эмеге дебатка чыккан. Бөрүбашев. Бөрүбашев да. Ал юрист да, ал айтыш керек болчу. Урматтуу президент, мен сиздин кеңешчимин. Мен уят болуп калышмактан, бул мына мыйзам талаасында туура эмес. Капа болбоңуз. Эл арасында кийин ар кандай сөз чыгып кетет. Деп ошолорду кайтып токтотуруш керек болчу. Эгерде токтобосо арызды жазып кетип калыш керек болчу. Президент мени укпайт экен. Акыл айттым эле, туура кылсам, анда мен эмне кылам деп туруп кетиш керек болчу да. Мына ошентип анын кеңешчилери, тегерегиндеги юристтери, баары кошоматчылар, бола берет, сиз жакшы кылып атасыз, туура. Анын ою жакшы, биримдик алып келем деген ою жакшы. Баарыбыз колдошубуз керек. Бирок ушундай кырдаалдакы жасаган иш, ал мыйзамдын талаасынан чыгып кеткен ишти биз мыйзамды урматтаган адамдар мындай кабыл алышыбыз керек эмес да.
Учурда ошо жогоруда айтып кетпедиңизби сиз эл арасында ар кандай сөздөр айтылышы мүмкүн депчи. Азыр чындыгында эле социалдык тармактарда ар кандай кептер айтылып атпайбы? Мисалы айрымдары Бакиевди Кыргызстанга алып келели деп калганбы десе, айрымдары келсин десе, айрымдары келбесин деген сыяктуу пикирлерин айтып атышат да. Негизи эле бул жолугушуунун артында эмне турат деп ойлойсуз сиз? Эми ушундай жөн эле жерден эми Кыргызстан жана айтпадым, эгерде ошол региондук болуп эки президенттин, үч президенттин тарапташтары бири менен согушуп, мындай бизде атышуу болуп, граждандык согуш болуп атса, жанакы кырдаал мындай кечиримдүү, анда туура деп эсептесек болот эле да. Эми кой токтойлу, атыш болуп атат, күнүгө адамдар өлүп атат деп. Бирок андай болбогондон кийин түптүз жерден ар ким өзүнүн жазасын алды мыйзам чегинде. Анан ушундай мен бириктирейин деген бул туура эмес. Наоборот, мына ички бүгүнкү акыбалды бириктириш керек болчу. Биринчи мөөнөттө президент бүгүн мына бүгүнкү. Андан көрө жанакы күнөөсү жок, күч менен алып барып камашка мына кемпирабаттап 26 ошол жанакы Оразайым Нарматова же болбосо Сасыкбаевалар не революция кылып, төңкөрүш кылып, мынтык атып чыга беле? Чыкпайт эле да. Мына кайтып ошолорду чакырып, эми мына биз өзүбүзгө жоопкерчиликти алдык. Биз колду коюп бердик, кемпирабатты өткөрдүк, бүттү, ратификация кылып беришти. Эми силер айтканыңар өзүңөрдө кала бергиле, муну тарых тастыктайт. Тарых эгерде туура эмес десе, ошондо жоопкерчиликти мүмкүн алармын. Эгерде мүмкүн тарых мага кайтып, эң мына жакшы иш кылыпсың, баатыр экенсиң десе, мен сүйүнүп жүрөмүн. Онон көрөк давай алдыга умтулайлык деп ушул ишкилерди жасаса, бүгүнкү кырдаалды биз бири-бирибизди мындай зордуктап камабайлык, мыйзамдын чегинен чыкпайлык, баарыбыз так аткарайлык, адамдын укугун баспайлык, айткан пикирлерди биз басып жок кылбайлык деп чыкырса, баарыбыз колдомокпуз да. Мына Кыргызстанда, вообще жалпы дүйнөдө мындай адамдын эркин ою бул бир гана адилеттүүлүк калып барат. Чындык калып барат. Себеби дегенде сен айтасың, мен айтам, ал айтат, анан кийин ким чындык экенин билинет да. 4-5 киши айткандан кийин карап туруп көпчүлүк айтса, мына туура экен дейсиң. Эгерде бир эле киши айта берсе, бул туңгуйукка бара турган жол да. Биз ошолордун баардыгын жаап, кайтып жөн эле жүргөн кишилерди алып келип чогултуп берип атпа. Анан экинчи жагы бар. Экинчи жагы бар да, биз мына биздин салыкчылар, мына сен, мен баарыбыз салыкчыбыз. Мына бүгүнкү бюджетке түшкөн акчалар биздин эсебибизден да кетип атат. Биз себебинде магазинге товар алабыз, кийим алабыз деп кетип атпайбы салыктар, туурабы? Ошо салыктын акчалары канчалык туура пайдаланды деп да карашыбыз керек да. Себеп дегенде президенттин бир эле учуп барышы, бир күн жатышы, бир эмеде гостиницада жатышы эң жок дегенде экөөнү бириктирип келгенде, эми мен азыр айта албайм, бирок жок дегенде бир комнаттуу квартиранын акчасынан тете болуп калат да. Туурабы? Тамагы кайсы бюджеттен, ошого мына жогорку кеңеш атайын мыйзам чегинде акча бөлүп бердиби президентке? Анан кийин эгерде бирөө спонсордук жардам болсо, бул эч туура эмес. Себеби дегенде президент кызматтык адам спонсордук жардам алыш керек эмес. Ал пара деп эсептесек болот да. Себеп дегенде эгерде мен кызматта туруп спонсордук алсам, мен ага мындай анын алдында давлениесин жасаганга милдеттүү болуп калам да. Туурабы? Мындайды дүйнөлүк таза коом, мыйзамдуу өлкө кабыл албайт. Аны кылмыш деп эсептелет да. Ошондуктан жанакы сенин айткан сурооңа келсек, демек мотив бир гана нерсе болгондой, ошого өзү баарын бизди мындай түртүп атат да. Демек эптеп септеп Бакиевтерди бул жерге алып келип, ак экен, таза экен, мына болду дегендей, эми унчукпагыла, баарын биримдикке келелик деген гана сөздө дегендеги биз түшүнүп калып атабыз да. Анан башка айтканга негиз болбой атат. Негизи ошол Бакиевтерди алып келиш керекпи же жокпу деген суроо да жаралбай койбойт экен да бул жерден. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Негизи алып келиш керекпи же жокпу? Өзү мыйзамдуу бийлик, өзүн сыйлаган бийлик кылмышкерлердин бардыгын алдырып келип ушул жерде жазасын алдырыш керек. Тем более биз жанакы бир уюмдабыз, ОДКБдабыз, бизде мыйзамдар алып келгенге уруксат берет, алып келтирип мына жерге отургузуп, анан жанакыда айттым го, 3 жыл болобу, 5 жыл болобу, 10 жыл болобу отургандан кийин ырайым жазыппы же болбосо сотко кайрылыппы, иштерин караса бул башка сөз да.
Ошондо анан айтса болот, мына президент абдан адилеттүү экен, туура кылып атат, мыйзамды сыйлайт экен, урматтайт экен. Биз ушул президенттин тегерегине мындай биригип ушуну колдойлук деген сөздөргө өрөкеттик. Муну Аскар Акаев чыгып айтып атпайбы? Тегерегине мындай колдош керек деп. Мына президент болгон адамдын деңгээли мен ушунда көрдүм да. Ал кантип ошентип айтат? Эгерде элди бул азыркы кадам элди эки ажыратканга кетип атпайбы? Себеби дегенде жанакы өлгөндөр, атылгандардын туугандары бар, ата-энелери бар, жакындары. Туурабы? Алар эмне дейт жөнөкөй алып келип атса? Анан элди тоногонду, мамлекетке зыян келтиргенди билген адамдары бар. Алар унчуп отуруп албайт да. Мына кайта эки бөлүп атпайбы? Бириктирген ордуна. Муну ушуну атайын билип туруп, жанакыдай сөз айтканы бул туңгуч президентке мындай абурой алып келбейт да. Ал абуройду айтыш керек болчу да, мен ката кетирдим эле. Ушу катаны экинчи кетирбей элегин. Мыйзамды сыйлагылагын. Эркин ой пикирди айтканга уруксат бергилегин. Мен дагы ушуну басам деп аракет кылып, өзү жанакы бир жерге эмеге барганда Алматыда интервью берип айтпады, мен эркин симилерди чыгарышына, басып чыгарышына уруксат берип койгонго өкүнөмүн деп. Мына азыр айтса керек да, сен давай ушундай баарын баскын, ооздорун жапкын, тиги кылгандай дегендей ой кетет да. Ошолорду айтып кайтып биринчи туңгуч президент өзү окумуштуу адам катары, күнөөсүн уже ал түшүндү, моюнга алган адам катары, элден кечирим сураган адам катары, жок, давай ушундай кылсаңар жакшы болот, мыйзамды сыйлайлык, мыйзамдын негизинде иш кылайлык десе, биз аны абдан мындай урматтап сыйлап калмакпыз да. Бирок кече көрүп алып, бул деле пенденин бир экен, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон адам экен деген гана ойго кетти да. Жанакыдай айткандар. Себеп дегенде бизде мындай ажырым жок да. Бизде азыр ажырым жок. Эч ким болсо көтөлүш чыгарып, кууп чыгарабыз деген эч кимде андай ой жок. Мыйзамды сыйлап, бардыгы урматтап, иш менен кетип атпайбы? Кыргызстанда андай жок да, туурабы? Бир гана ар бир маселе боюнча ар бир атуулдар өздөрүнүн оюн айтып атат. Мунун туура, бул туура эмес, мунаны колдойлук, муну колдобойлук деп. Бул эң жакшы, нормальный өнүгүү жолундагы кетип аткан биздин багытыбыз. Ушул элдин пикиринен кийинби Айтор Садыр Жапаров кабар агенттигине маек бербедиби? Анда ушул айтып атат да, Бакиевке соттун чечими бар, ал келсе камакта отуруш керек депчи. Буга кандай комментарий бересиз? Бул айтканы мен колдойм. Себеп дегенде президент дагы айтпадым, жана кеңешчилер эгерде мурун ушулардын баарын түшүндүргөндө, мүмкүн президент барбайт эле да, мүмкүн. Бирок жанакы соц тармактарда коомдо дүрбөп ар кандай пикир айтылып, мына мен дагы сындап чыктым. Жанакы кактуска суроо берген экен, Азаттык өкүнө сындап чыгып айтып чыктым да. Башкалар айтып чыгышты. Ошону кийин иликтеп көрүп, мүмкүн атаң деп туранын деп ошонун негизинде кайтып оңдогон. Бул да жакшы касиет да. Катачылыгын сезип, ошону билип оңдоого аракет кылган адам бул жакшы адам деп эсептесек болот да. Себеп дегенде түшүнөт барыбыр, эртедир кечтир мына ката кетип оңдошум керек экен деген ой кетет да, оңдойт да. Мына бул жагын алганда ошону айткан сөзү бул колдоого татыктуу, жана мен өзүм да колдойт элем да. Ал кылмышкер, аны алып келиш керек, аны камаш керек, отуруш керек бул жерде, жазасын алып туруп. Мына Атамбаев дагы 3 жыл 6 ай 3 күн отурбадыбы? Туурабы? Бул дагы мына күнөөсүн сезип, күнөөсүн билип, катасын билип туруп, ана журналисттерге аларды кысым жасаганга болбойт экен, кайтып буларды кой бериш керек экен. Ал киши да мойнун алды. Деп мойнун алды да. Бул дагы жакшы касиети. Жакшы касиети да. Ошонун негизинде жанакыдай айтканы бул кийинки жанакы көпчүлүктүн пикиринен кийин мен ойлойм өзгөргөнү бул абдан жакшы. Муну биз туура деп аны колдоп кетишибиз керек. Анан жолугушууга чейин сиз Алмазбек Атамбаев боюнча айтып калбадыңызбы? Ал киши 3 жылдан ашык убакыт чындыгында эле темир тордун артында болбоду. Анан чыкканы боюнча Атамбаевдин кандай пикирдесиз? Негизи туура эле болдубу чыгарылганы? Эми ар кандай пикир айтылат да. Мен мыйзамдын талаасын айтайын. Атамбаевдин бул орус аркылуу чыкты. Аны мына биз дагы жана Ош окуясы боюнча деп бизде тартып жүрбөйбү азырчы, эми өзүнчө шоу кылышып. Ошондо дагы бул ден соолугуна калып келе албаганда мына мен дагы чыгып сотко кайрылдым эле. Урматтуу сот, эгер чында оор болсо, биз аны дарылап, дарыга жөнөтпөйлүкпү
ден соолугун чыңап келгенден кийин анан баштабайлыкпы мен деп анын үстүнө жанакы ага чейин мурундагы мына Россиядан да кат келген, мен аны окугам. Биз мындай кабыл алып жана дарылайт элек деген билесиңер, туурабы? Администрация президенттин Путиндин келбетиби. Ошонун негизинде чыгарганы бул бир жагынан туура жол, гумандуу жол, муну колдоого татыктуу, бул абдан жакшы иш кылды да. Бирок анын иштери токтой элек да. Мына Батукаев боюнча кайра биринчи инстанцияга кетти. Кайтып тетиш керек. Койташ боюнча иш жүрүп атат. Ошо кайсы боюнча иш жүрүп атат. То есть ден соолугу чыңап келгенден кийин сотуланып, анан кийин болот. Бул мунун кадамы мыйзам чегинде гумандуу жагынан алганда дагы туура болду. Себеби 3 жыл отуруп, чындыгында жанакы баягы жакшы жерде жүрүп көнгөн адамдар тез өзүн жоготуп койсо керек деп ден соолугу начарлап кеткендигине байланыштуу чыкканы. Муну баарыбыз колдошубуз керек. Туура деп. Ага президенттин кадамы, мына Садырдын кадамы абдан туура болду. Абдан жакшы иш кылды. Себеби дегенде адамдын өмүрү биринчи орунда туруш керек да. Анан кийин жооп ал качып кетпейт да эч качан. Ал айтпады мен келемин деп, келет, келбесе да эртедир кечтир келет да. Туурабы? Анан кийин соттон кийин сотто баардыгын караттырып, анан ак же кара деп туруп чечим чыгаргандан кийин биз айтсак болот да. Жакшы, анан негизи Атамбаев дагы жолугушууда болгондугу маалым болбодубу? Анын уулу Сейит Атамбаев депутат ошо билдирүү пост жазды өзүнүн Facebook'тагы баракчасына. Алмазбек Атамбаев ушул англисче жолугушуудан кетип калган депчи. Ошол боюнча кандай пикирдесиз? Бул жерде эки аша пикир бар да. Акаев аягына чейин отурду да. Акаев тигиндей деди, тиги мындай деди да. Бирок мындай да, бирок эгерде Атамбаевдин кадамын, ошол өзүнүн айткан кадамы бул абдан туура, абдан жакшы иш кылды. Себеп дегенде кылмышкер адам менен, кылмышкер жана 30 жылга кесилген менен бирге отуруп чай ичиш бул кичине туура эмес болуп калат да. Ал себептен ал экс-президент болгон, именно ошол Атамбаев жана биз чогулуп каршы чыгып, анда мен түрмөдө элем Бакиевди кууган ушулар да. Анан бул моралдык жактан алганда ал кичине туура эмес болуп калат да. Ал опчо отурушка даже көргөндөн кийин эле туруп кеткен, бул жакшы болмок. Эми биз айта албайбыз кандай деңгээлде болгон. Эми мүмкүн президент Садыр мырзаны сыйладыбы атайын чыгаргандыгынан, кандай болгондо дагы ал ошону кууган адам катары, ошо куугандардын лидеринин бири катары отурган киши туура болбой калат да. Себеби дегенде именно ошолордун учурунда сот болуп, ал баардыгын далилдеттирип соттолушкан. Туурабы? Анан кийин өзү баарын билген адам катары, өзү кууган адам катары келип анан чай ичип отурса, бул кичине моралдык жактан ага эч качан авторитет алып келбейт эле. Ошон үчүн чыгып кеткени биз туура деп эсептейбиз. Бирок эгер аягына отурса, анан кийин өзү бир нерсе деп жооп берет да. Кандай болгон күндө дагы жанакы Отунбаеванын отурган, эгер аягына чейин отурган киши туура эмес деп мен өзүм жеке эсептейм. Алар моралдык жактан отурганга мындай акысы жок болчу. Эми Акаевго отура берсин, себеби дегенде Акаевдин даже күнөөсү бар көп. Бирок анын жана мыйзам чегинде мөөнөтү бүтүп калды да бардыгынын. Мөөнөтү бүтүп калгандан кийин эми ал мындай как күнөө аны соттоого мүмкүн эмес. Ошондон ал азыр жанакы катардагы жаран катары мүмкүн отуруп калышат. Мүмкүн, бирок Акаев дагы андайга барыш керек эмес болду. Себеби Акаевди кууп чыккан, ошодон кийин президент болгон Бакиев да бир моралдык жактан кичине туура эмес да. Бирок өз ара ичиндеги мындай урушун, ичиндеги туура эмес келишпестигин өздөрү чечиш керек болчу. Бирөөнү кириктирбей, анан президент бул жерге отуруп алып бириктирем дегени кичине моралдык жактан алганда туура эмес, юридикалык жактан да туура эмес. Анан мамлекеттин жетекчиси катары адам катары туура эмес да. Жөн жерден гана чогултуп мындай кылам дегени кичине этикалык жакка да жооп бербейт да. Муну ошон үчүн келечекте урматтуу Садыр мырза буларды ойлонуш керек да. Ошондой катаны экинчи кетириш керек эмес. Мындай каталар кийин эл тарабынан кечирилбейт. Бир ката кетирдиң, эки ката кетирдиң, үчүнчүсү айтат да болду, эми канчага чыдайбыз деген сөз чыгып кетиши ыктымал да. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.
Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Полетклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.